Алмазбек Акымжанович, эмдиги жылы китептер боюнча 1-класстан 10-класска чейин Кыргызстан боюнча кайсыл китептерди окутабыз? Авторлору ким болот? Баасы канча болот? Ушул боюнча сизден өтүнүч мага бир маалымат кат жүзүндө берип койсоңуздар. Так иретке келтирип, бааларын, сапатын бардыгын иретке келтирип, эмдиги жылы ушу сентябрь айында башталганда ата-энелер кыйналбаш керек да. Илгеркиде баа китептин сапат жагынан да караш керек болуп атат. Бир китеп алса 3-4 айга жетпей айрылып жоголуп кетип атат. Өткөндөгү да айткандай 3-4 автор болуп атат бир китепте. Ошону иретке салсак, өкмөттүн ушундай бир кандайдыр бир программасы, кандайдыр бир немеси барбы, ушуну бир тактап бересизби, Алмазбек Акымжанович? Экинчи маселе боюнча мен дагы жылдын башында дагы кайрылганмын. Мына соцаптекалар боюнча. Кыргызстанда соцаптекалар барбы? Өкмөттүн позициясы кандай соцаптекалар? Себеби ар бир областта, районда мамлекеттик деңгээлдеги мамлекеттин больницалары бар, ооруканалары бар. Ошонун ичинин баарына оорукананын ичинде капиталдык курулуш болбойт, Алмазбек Акымжанович. Капиталдык курулуш менен жеке аптекалар салынып алган. Ошонун баарын больницанын тышына чыгарып, больницанын ичине мамлекет өзү соцаптека ачыш керек. Ошонун баары бир топ жеңилдик болот эле. Ошону мен сизден дагы бир жолу суранып кетем. Областтык жана райондук больницаларда соцаптека ачканга кандайдыр бир өкмөттүн программасы, ишмердүүлүгү барбы? Ушул боюнча да тактап берсеңиздер. Андан кийин дагы бир жолу айта турганыбыз, өткөндө да айттым, мына бир эки жол маселеси. Урматтуу төрага, алдыгы жерден угулбой, кичине тоскоол болбой турасыздарбы, пожалуйста. Жол маселеси. Мына балыкчы Барыскон жолу боюнча. Эми мурун өзүбүз сүйлөшкөн боюнча быйыл бүтмөк, бүтпөй калды. Ушул кайсыл жерге келдик? Кайсыл жолу канчан бүтөт? Эмне бүтөт? Ушул боюнча да бир маалымат берип коесуздар. Урматтуу төрага, Нурбек, менин берген эмелеримди протоколдук тапшырма берип коесуз, пожалуйста, өтүнүчтөр. Мектептер боюнча, соцаптекалар боюнча. Рахмат. Рахмат.